Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде кыргыз эл артисти Роза Аманова жана Бишкек музыкалык педагогикалык коллежинин директору Түмөнбай Колдошев конокто болуп, жетекчилик менен баарлашып, окуу жай менен жакындан таанышты. Жолугушууда алгач окуу жайдын ректору Бекмырза Зулуев өзү кабыл алып, бир топ маселелер үстүндө сүйлөшүүлөр жүрдү. Бул менен бирге Ош МПнун жана эл аралык медициналык университет ортосунда академиялык мобилдүүлүк боюнча келишим түзүлдү. Мындан ары илимий долбоорлорду, маданий иш-чараларды, олимпиадаларды бирге ишке ашыруу пландалды. Жана жогоруда биз белгилеген бир топ кызматташуу багытында иш-чаралардын баардыгын аткарабыз деген изги тилек менен сиз ушул баягы академиялык мобилдүүлүк боюнча мына келишимди тапшырайын деп атам азыр. Сиз менен бир алмашсак. Sizge de kafasında kızmattaşlığı. Искусство илимдеринин доктору Роза Аманова Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Алтымышбаев атындагы философия, укук жана социалдык изилдөөлөр институтунда бөлүм башчы кызматын аркалайт. Бүгүнкү окуу жайга болгон иш сапарынын башкы себеби аталган бөлүмдүн сунуштарын жеткирүү жана алдыда бирге кызматташуу кызыкчылыгын көздөйт. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө эл аралык медициналык университети жана Ош МПнун табигый илимий билим берүү адистиктеринин катышуусунда олимпиадаларды өткөрүү, салттуу музыкадагы искусство жаатында бөлүм ачуу сунуштар айтылды. Мыкты студенттер үчүн окуу жайдын атын алып жүргөн Мырсапековдун туугандарынын атынан стипендия уюштуруу боюнча пикирин билдирди. Анашбек Мырсабековдун атын алып жүргөн ушул окуу жайга мен ойлойм, ошо Жумалиевтердин үй бүлөсүнүн атынан сөзсүз түрдө бир макулдашылган багытта чогуу ушул Кыргызстаныбыздагы билим жаатына ийгилик жарата турган долбоорлорду дагы сунуштап кызматташабыз деген чоң ниетим бар. Себеби биз ошол Кыргызстанда билим экспортун баса бергилеп ошого баягы маанилүүлүгүн айтып келебиз. Ошону менен бирге жогоруда ошо салттуу музыкалык искусство жаатында ошо бөлүм ачсаңыздар деген сунуштарды айттык. Мен ойлойм, ошо кызматташуунун баары алдыда. Эң негизгиси ошол стипендияларды атайын эми ал бүгүнкү күндө баягы сунуш иретинде айтылды. Анан сиздердин жетекчиликтерден кандай иштелип чыкса, ал ошо стипендиянын баягы критерийлери, мен ойлойм, ал иш-чара ишке ашат буйруса. Андан соң университеттин жалпы базасы менен таанышып, музыкалык педагогикалык факультетинин ишмердигине жакындан күбө болду. Студенттердин аткаруусунда жагымдуу чыгармаларга ортоктош болуу менен жамаатка өзүнүн жакшы пикирлерин билдирди. Ал бала кезден Бетховен ким, Карамолдо ким, хор деген кандай чыгармачылык, мисалы вокалда ария деген эмне деген жанр, мисалы опералык искусствода, же болбосо балет деген мондай багытта жанрлар дегендей үйрөтсөңүздөр, себеби ошол мектептеги бала бул эмне маалымат алса ошону өзүнө сиңирип отурат да. Бул университеттин бүгүнкү заманбап талаптарга ылайык экендигине жана ошондой эле жалпы ушул жерде кызмат өтүп жаткан кызматкерлерге жана окуп жаткан студенттерге түзүлүп жаткан шарттарына өтө ыраазы болуп отурабыз. Бул жетекчиликтин баягы бир менеджерлик жумушунун баягы бир ийгилиги деп айткым келет. Ошондой эле музыка адистигинде билим алган студенттердин илим жактоо талабын аткаруу үчүн Роза Аманова аспирант даярдоо сунушун кабыл алды. Алдыда эки окуу жайдын биргелешүүсүндө максаттуу долбоорлор ишке ашуусу күтүлөт. Адинай Абдрахман кызы, Эрнест Жанибеков, Ош МП жаңылыктары.